Электр жабдууларынан келип чыккан өрт эң кооптуу жана олуттуу зыяндарга учураткан коркунучтуу кырсык. Энергияны колдонууда жарандардын шалаакы, этиятсыз мамилеси өкүнүчтүү окуяларды пайда кылышы талашсыз. Акыркы убакта көп кабаттуу үйлөрдө, жеке турак жайларда электр жабдууларынан келип чыккан өрттөр кескин көбөйдү. Статистиканы алсак, 2025 жылдын 11 айы ичинде 3388 өрт кырсыгы катталган болсо, алардын дээрлик 60% электр жабдууларын туура эмес колдонуудан келип чыккан. Бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай, мисалы бир автоматка 2 проводду отургузуп койгон. Бул негизи ката болуп эсептелет. Бул 2 проводко негизи 2 автомат коюлуш керек эле. Бул ушул автоматтында бир сечениясы калың болуп калышы мүмкүн. Проводдун бирөөсү 1,5, бирөөсү 2,5 квадрат болсо, мисалы бул автомат ысып туруп, пожар чыгышына алып келет да бул. Бир автоматка 32 амперликке мына 3 провод кошулуп турат. Бул бир проводу мисалы квартирадагы освещенияга барат. Бирөөсү розеткаларына барат, бирөөсү газ плитага барышы мүмкүн. Бул адашкандык, анткени бул жака 3 автоматты коюш керек эле, үчөөнү 3 автоматка өзүнчө бөлүш керек эле. Электр жабдуулары иштеп жатканда зымдар ысып, изоляциясы эрип же кыска туташуу болуп кетиши мүмкүн. Ошол учурда чыккан учкун же жогорку температура жакын турган күйүүчү материалдарды тутандырып, өрттү пайда кылат. Айтсак, бузулган же эскилиги жеткен электр чубалгылары. Электр зымдарын орнотууда туура эмес монтаждоо, ашыкча күч келтирүү, сапатсыз же арзан материалдарды сатып алуу, автоматтык которууларды туура эмес тандоо, кыска туташуулар. Мындай өрт тез жайылып, адам өмүрүнө, үй-жайга жана мүлккө эре зыян келтирет. Бул удлинитель азыр 16 амперге туруктук бергени, бул 1,5 киловаттка эле рассчитанный. Обогреватель использую 2,5-3 киловаттка чейин нагрузка требует этет. Бул немеге стандартка жооп бербейт. Мисалы азыр ынтып кармасак, сайылып турганда удлинитель ысып атат. Үйдө болсо жанагы стенанын астында жаткан проводдорду аны эч кандай биле албайбыз, биз ысып аткан эметкен. Турак үйдүн монтажын орнотууда ката кетирсеңиз же арзанына качырып, сапатсыз электр зымдарын сатып алган болсоңуз, үнөмдөйм деген акчаңыз акыры бир күн 1000 эселеген чыгымга алып келиши толук ыктымал. Электр жабдууларын туура эмес колдонуу, кароосуз калтыруу же техникалык кемчиликтен улам чыккан тилсиз жоо өтө тездик менен күчөп кетүүсү менен кооптуу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги электр зымдарын такай текшерип турууну, оңдоо иштерин тажрыйбалуу адистерге гана тапшырууну сунуштайт. Коопсуздуктан акча үнөмдөө кайгылуу жоготууларга алып келерин эстен чыгарбаңыз.